күмөн болбой толуктун этин жей тургандагы убакыт келет экен да дамылга, Alhamdulillah, şükür. Allah razı olsun Hacıkım. Allah Taala malcan vaktınızda bereketini versin. Elge jerge ушинтип адал толуктун этин жейсиз атасыз. Бул эми 100% адал болгондон кийин бисмиллахлар менен союлгандан кийин күмөнсүз жейт экенсиң да. Кээ бир жерлерге барсаң, бул деле адал сертификаты дейт. Аты адал болгону менен нар жагында кандай союлду аягына күмөн болгондон жей албайсың да. 100% адал болгондон кийин алхамдулилля деп şükür keltirip deykesin. Allah razı olsun ki elge jerge ушундай adal tamak menen, adal rızkı menen elge kamsız kılıp hizmet kılıp atkanыңызга машалла. Allah razı olsun. Бул Сайыт Ахмат Дамыланы ар бир даватчы тааныйт окшойт. Бангладешке барган адамдардын бардыгына кызмат кылып эмгеги сиңген адам, өмүрүн динге арнаган адам, Allah razı olsun. Таласка биздин кафеге конокко келип калыптыр. Анан ушу толуктун этине тойгузуп атам да. Толуктун этин сагынып калыпсызбы Дамыла? Айтпаңыз ама. Негизи такып адамдар үчүн аябай эле жакшы болот да, тоонда ушу Ансар Адал тобунун эттери мындай баары бир курсан болуп ыраазычылык билдирип атат да. Баса туугандар, Таласта Дамплс кафесинде ушу Ансар Адал тобу менен ушул крылышкилерди ачып атат. Шаурманы дагы биз өзүбүз жасайбыз. Уйдун этин аралаштырып, толуктун эти менен келсеңиздер, коркпой жей берсеңиздер болот. Ошондой эле ушу тоок курдактарды ачып атат. Келип жеп кетсеңиздер болот. Пай. Жакшы келин кандай экен Дамыла? Машалла, алхамдулилlah. Азым аке, толуктун эти менен бери көстү дагы бир курсактуу тойгуза алышып тургандай. Артынан кыла берсе кылмыстан ичип койдок сонун болот.